Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге аябай бат жасалуучу торттун рецептин көрсөтөм. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Биз биринчи творогду салып, аны вилка менен кичине эзип, ага сгущенное молокону кошуп, аны дагы аралаштырабыз. Жана 2 аш кашык сахарная пудра жана 2 аш кашык сметана кошобуз. Сметана 20% майлуу болуш керек. Болбосо сметананын ордуна каймак кошсоңуздар деле болот. Мынакей биз бардыгын ушинтип аралаштырып алдык. Вилканын жардамы менен эми биз печеньеларды сүткө малып тезип баштайбыз. Даяр болгон тортту биз 2 саатка холодильникке салып коебуз. Достор, мынакей биздин торт дагы даяр. Эми кезип көрөлүк. Мынакей достор, аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болуптур. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.